Ички иштер министрлигинин социалдык тармакка чыккан видеосу боюнча маалыматы. Социалдык тармактарда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздап жаткан милициянын кайгылуу кызматы башкармалыгынын кызматкери жаранды түрткөн видео тараган. Ички иштер министрлиги бул боюнча түшүндүрмө берди. Маалыматка караганда бул күнү жолду эскөөчүлөргө оор кылмышты жасоого шектелип кармалган адамды куралдуу күзөт менен алып өтүүгө байланыштуу жолдон тоскоолдуксуз өтүү боюнча тапшырма берилген. Кызматкер унаа кыймылын жана жарандарды убактылуу токтотуп жаткан маалда анын мыйзамдуу талабына баш ийбеген жаран жолдон өтүүгө аракет кылган. Патрул кызматкери жараны жол бөлүгүнөн ыкчам алып чыгууга аракет көргөн учурда жаран тең салмактуулугун жоготуп жыгылган. Окуяга күбө болгон жарандардын бири аны дароо коопсуз жерге алып чыккан деп айтылат маалыматта. Манаш шаарында 40 жаштагы аял өз үйүндө асынып каза болгон. 2026 жылдын 10 январында Манаш ШИИБдин нөөмөт бөлүмүнө тез жардам бөлүмүнөн кабарлашкан. Анда Манаш шаарынын 1985-жылы туулган тургуну өзү жашаган үйүндө асынып каза болгону тууралуу кабарлашкан. Териштирүү иштеринин жүрүшүндө Манаш ШИИБдин ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге барып, маркумдун денесине сырттан кароо жүргүзүп, маркумдун өлүмүнүн себептерин аныктоо максатында соттук медициналык экспертиза дайындалган. Учурда териштирүү иштери уланууда. Көчө жарыктары өчкөн Караколдо студент жигит люкка түшүп кетти. Ага операция жасалат. Каракол шаарында Тургоев жана Пржевалск көчөлөрүнүн кесилишинде жолдо ачык турган коммуналдык кызматка тиешелүү люкка 19 жаштагы студент жигит түшүп кетти. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар билдирип, кооптуу люкту тез арада жабууну талап кылышууда. Тургундардын айтымында көчө жарыктары үнөмдөө максатында өчүрүлүп жаткан учурда караңгы жолдо люктун ачык турушу жөө жүрүүчүлөр үчүн олуттуу коркунуч жаратууда. Окуядан кийин жабыркаган жаранды тез жардам кызматы алып кеткен. Ысык Көл облустук ооруканасынын маалыматына ылайык, жабырлануучу 11 январга караган түнү саат 12:16 чамасында ооруканага түшкөн. Дарыгерлер анын оң буту сынганын аныкташкан. Диагноз оң балтырдын чоң желек сөөгүнүн орто жана ылдыйкы бөлүгүнүн жылышы менен жабык кыйгач сыныгы. Учурда жабырлануучунун абалы туруктуу. Дарыгерлердин айтымында 3-4 күн даярдык көрүлгөндөн кийин операция жасалат. Булак турмуш кежи. Орозо 18 февралда башталышы мүмкүн. Сиз быйыл орозо кармайсызбы? 2026 жылы ыйык Рамазан айы, орозо айы алдын ала маалыматтарга ылайык 18 февралда башталат. Бул тууралуу Кыргызстандын мусулмандарынын дин башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Белгиленгендей, Рамазан айынын башталышы жана аякташы ай календарына ылайык аныкталып, жаңы айды байкоодон кийин такталат. Бардык даталар алдын ала болуп саналат жана муфтият тарабынан расмий түрдө кошумча тастыкталат. Сиз быйыл орозо кармайсызбы? Албетте комментарийге калтырыңыз. Тамактануучу жайлардагы тейлөө үчүн акы жокко чыгарылгандан кийин ишкерлер бааны 20%дан ашык көтөрүп жиберишкен. Муну монополияга каршы жөнгө салуу кызматы билдирди. Ага ылайык мындай акы негизинен Бишкек менен Ошто алынып, ал 5-15%ды түзчү. Баалар өзгөрбөгөн тамактануучу жайлар бар. Керектөөчүлөрдүн укугунун бузулушу боюнча суроолорду монополияга каршы жөнгө салуу кызматына багыттоого болот дешти мекемеден. Энен жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болгом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу алдагы. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды.
1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч. Социалдык тармактарда жол кыймылдын коопсуздугун камсыздап жаткан милициянын кайгуул кызмат башкармалыгынын кызматкери жаранды түртүп кулатты деген видео тараган. Ички иштер министрлиги бул боюнча төмөнкүлөрдү билдирет. Бул күнү жол тескөөчүлөргө оор кылмышты жасоого шектелип кармалган адамды куралдуу күзөт менен алып өтүүгө байланыштуу жолдон тоскоолдуксуз өтүү боюнча тапшырма берилген. Жол тескөөчү унаа кыймылын жана жарандарды убактылуу токтотуп жаткан маалда анын мыйзамдуу талабына баш ийбеген жаран жолдон өтүүгө аракет кылган. Кызматкер жаранды жол бөлүгүнөн ыкчам алып чыгууга аракет көргөн учурда жаран тең салмактуулугун жоготуп жыгылган. Окуяга күбө болгон жарандардын бири аны дароо коопсуз жерге алып чыккан. Ички иштер министрлиги жарандарды коомдук коопсуздукту камсыздоо учурунда милиция кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына баш ийүүгө чакырат.